Анан азыр айтып атпайсызбы, эмеси начар болуп атат. Ассаламу алейкум. Запас начар болуп атат, эме добыча начар болуп атат. Анда биз чараларды көрүшүбүз керек. Дальнейшем кандай кылабыз? Эгер турук өзүн актабаса, анда силерди кандыра берүүнү кереги бар, туурабы? Силерге деле актабаса. Кандай дейсиздер? Бизде эми азыр эл карапайым эл аны эме кылбайт да. Турукту күткөн эле турук. Актала, Ат башы, Нарын 3 регион ушу турукту күтөт да. Болбосо биз научный эме менен кылышыбыз керек. Эгер азайга турган болсо, альтернативалык жолдорун издешибиз керек анда. Бирок очистканы эртерээк кылышыбыз керек болчу. Быйыл августта башталып кайта. Азыр силерден Кенчстрой канча көмүр өндүрдүңөр азыр? 6 ай болду. 6000 тонна. Сиздерчи? 10.000 бар да? Onun var. Общий бюджеттерди кошкондо да. Сиздерге закып. Значит, эмки жыл кандай 100% көмүр менен камсыз калбай калабыз. Кандай болот? Бизден полный алдын мурдекелеш кыйын экен байке. Бу жерде ойдо жок жерден чыгып калат экен. Бу жерде чыкпай калат экен. Эч жакшы. Расчет боюнча бизде эле жакшы расчет бар эле болбой калды. Жаңабаев деле көп жылдан бери иштейт да. Бул киши баягы 10 тонна чыгат деген жерден андан да көп чыгып, баягы түгөт албай калганда жылдар болгон да. Анан ошол расчет менен мына мол жерден алып чыгып, аябай чоң ачып туруп немеси менен ажыкта көмүр жок болуп калып атат да. Жиласы токтоп калып атат. Жила келип туруп үзүлүп эле жок болуп кетип атпайбы. Так, хорошо. Аны сүйлөшөбүз. Азыр казган көмүр кандай кетирип атасыңар? Басын кандай кетирип атасыңар? 2000 сомдон берип атабыз. Баарыңар эле. Кенчстрой. Баарыңар, Актала району деп атат. Башка райондарчы? Башка Күтүп район. атат да башка. Кенчстрой силер кайда күтүп атасыңар? Биз азыр пока жүктөп беребиз. Күтүп атасыңар. Банкы сүйлөшкөн боюнча 10.000 тоннага чейин Акталага жүктөгүлө. Анан 10.000 тоннаны бүтсөңөр анан калганынан общий кетели. Не, башка региондорго деле жүктөп. Жок, Немелер жүктөдүк. Казармандын машиналарына жүктөп атат. Казармандын жүктөп атат. Казармандан келип атат. Нарындан келип атат. Ошондо ар кайсы региондон келгендерге Кенчстрой Ат баштан келип атат? жүктөп атат. Жок. Келгендер. Ат башынан азыр бир да машина келе элек. Өзүнүн машиналары жок. Только могу жерде турган бүт Акталанын. Значит, Кенчстрой канча деп атат? 5000 дейсиз? 6.000 тонна. Эмне качасыз камерадан? Чак камера. Каччу нерсе барбы? Келиңиз. Мен турбайм да. 6000 тонна. Силер канча эме кылдыңар? 10.000 болған. Азыр итоп элек. Улам менен кетип атат. Силер бюджет бүттүңөр Ат башынын бюджет. Бир аз калып калганда ошол мына Канча алмаган эле, канча алдыңар? 5.000 тонна эле? 4.000 тонна, 6.000. Бюджет эле 6.000 болот бай. Бизге талап ашыпсыңар да. мындай мамлекеттен талап болуп атат. Элди арзан сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу. Анан очистка иштеринде эртерээк аткарышыбыз керек болот. Жылда эле ушундай болот деген сөз болбош керек да. Азыр кимиңерди айтсам эле жылда мындай болчу эле, анан жылда андай эмес. Мурунку караганда технический оснащение күчөп атат, азыр туурабы? Техника көп. Мисалы ГПга да мына быйыл техника алып берип атабыз. Частный секторда да көбөйүп атат. Ошону менен бирге силерде да өзүңөрдө көбөйүш керек да. Анан 10 жыл мурунку экскаватор менен дагы эле чукулай берсек иш болбойт го. Производствого көбүрөөк акча салыш керек. Орлоп атат. Значит, жок, орлоп атат. 70 метр жерден түштүк. Жанагындай мон барып басып көмүргө деп туруп жылдагыдай расчет кылсак. Сиздер ошо жылдан жылга технический паркты да жаңылап атасыздарбы? Түшкөн пайдага? Же только пайдага эле иштеп ошо 10 жыл мурунку эле техниканы иштетип атасыздарбы? Кандай? Техникабыз жаңы. Кошуш керек ошону. Жаңы. Алып келиш керек, технологияны күчөтүш керек. Анан жок, өзүн актабаса, анда лицензияны бериш керек мамлекетке. Анда может бизден акчасы көбүрөөк, бизден техникасы күчтүүрөөк эмелер келиши мүмкүн да, туурабы? Инвесторлор. Жок, мен ушул жакта иштегениме 5 жыл болду. Кара кечеден да келишкен, комиссия 3 жолу келди. Эми ал 5 жыл мурун да? Жок, 5 жыл болду иштеген, бирок мындан 2 жыл мурун да келген да. 2 жыл мурун келип оякты кантип актатып иштеп атасыңар, же үстүндө коксо менен алынбаса, же ачылгандан эле көмүрүңөр
жардырып же талкаламай алынбаса кантип иштеп атасың деп кеткен анан билбейм. Инвестор келиши Инвестор келиши кыйын болуп калды. Эми мындай да силер лицензия держательсиңер. Силердин сөзүңөр ошондой болот да. Ким мактатат, ким аны может көрөбүз. Эгер иштете албайбыз десеңер, биз мамлекетке алып туруп көрөбүз да, может башка инвестор келет. Андай болбош керек. Азыр уже эл тоюнуп эле калмак. Просто бу азыр базалар көп ачылып, ошол жакта дагы эректөөлөр көп болуп кетти да. Болсо монун баары баягыдай эле карапайым калып калганда. Кайсы база? Кытайлардын базасы. Жок, силер ГП базага шашып атасыңар. Биз вообще базага тасыган. Могу корейлерден алгандын баары тияка бияка алып барып атышат да. Эгер ушунун баары баягы жылдагыдай эле акталаага элге түшүп калганда давно албай калмак. Мурдагы жыл эле мына ушул айдын аягынан баштап киши албай калганда. Ар кимди чакырабыз, карызга беребиз, ушинтип таскарып чыккан. Кечээ бери мына массовый жүк 9 түнкү саат 2-ге чейин жүктөдүк. Эртең менен 9-то баштаганбыз, дагы тынбай жүктөлөт. Бир жуманы тегерегенде сууктай баштайт дейт, ошого чейин Эртең менен 11-де баштадыңыздар. 9-та чыктык, май сайы Кечинде коюп 2-ге чейин иштеген жоксуздар. канчада Кечинде гана акыркы машина канчада кетти? Ашып кетсер 12-ге чейин эле иштеди. Ошондой болду. 12-ге чейин эле Мен иштеди. 2-де чыгып 11-де мына кайсы канча машина 11-де чыгып иштеп баштадыңыздар эле. 11-де чыгып баштадыңыздар. Мына саат 1-де кетти, мына 3-тө келип туруп баштады. 3-тө баштап, 3-төн бери мына мооле машина чыкты. 3-тө кеттиби? 3-тө келди. 3-тө келди. Абеттен. Бирден өткөндө барды дагы. Эми бир Ошондон бери иштеп атсачы, аз тектерде машиналар журмак. Тигилер Мына 3 эле машина чыкты. Топ машина кетип калмак. Баягы күнү бар болчу да. Мындай кылыңыздар. ГПда, Кеңстройдагы бардык ишканалар биз баарына бирдей тартышыбыз керек. Бул жерде айтып атпайбызбы, Акталаага тартылыш керек, ат башы кандай маселе болбош керек. Сиздер ошону жөнгө салышыңыздар керек. Тетерек ылдый жактан деле текшерип койсоңуздар жакшы болот эле. Сыртка чыгып эле аябай эле могу жүктөп элечи могу жерден узун машиналар мененчи. Жанагы шаландалар менен кетип эле. Ким чарылат? Каяка кетип атат билбейм. Жок, теплого. Мына мурдагы күнү момдай көмүрлөр кетти. кайсы жерден кетти? Кургойдон кетти, эки коо кетти, эки коо Акалага жана водительдер түшүрүп туруп анан каракол маракол жака ташып аткандарды айтып Жок, атат. бияктан прямой барды. Эки коо бир. Сен бияктан прямой барат анан. Аны биз алып барган жокпуз да, ГП алып барган жер жок. Водительдер сен тияка сат, бияка сат деп айта албайт Булар эми жүктөп берип атат. Негизичи буларга эме деле кылбаш керек. Саткан кишилер саткан киши Жок, ошону айтып атам, ошол жактан контролдоп. Мында Салык деле жакшы вариант болуп калса, Саландалар келип ошо Налог. кетип атат. Бергенбиз. Райканыч. Мен азыр ала келген райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, салык инспекциясынын башчысы. Сиздер бул жактан прозрачный кылып бериңиздер, таза бериңиздер. Мен бул районго бергиле, бул районго бербегиле деп айтпайбыз. Анткени баарыбыз жарандар биздики. Керек болсо нарынга да бергиле, ат башыга да. Бирок бул жактан силер регулировка кылгыла. Мисалы бир машина бир районго мындай кетип атса, экинчи районду дагы караңыздар. Анан бизде азыр только населенияны көмүр менен камсыз кылуу максат ошол. Башка жакка көмүр кетпеш керек. Анан Райканыч, азыр Кабминдин да атайын распоряжение бар да. Салык менен сиздер карап бериңиздер. Эгер башка жакка кетип аткан болсо, анда карашыбыз керек. Көчмө мобильный инспекцияда иштеп атат менчи. Иштеп атат да көмүр боюнча. Областной инспекция. Азыр башка жакка, башка региондорго мындай сыртка көмүр кеткенге эме жок да. Биз өзүбүздү биринчи обеспечитишибиз керек. Ат башы менен Акталаага кете берет, Жок, ат башыга, Акталаага, нарынга болсун, бирок бул жакта каяка деп жазылып, направление каяка берилсе, ошону менен ташыңыздар. Макулбу? Анан сиз айтып атпайсызбы, азыр башка жакка кетип калып атат, дегендей мындай болот, андай болбош керек. Жок, биз аны билген жокпуз. Бияга айтып атпайбы? Тияктан Акталаага кетип Мындай атат. болот. Бул жерден бирөө сатып алып, туруп жерден баасы келиште сатып берет да. Анда ким анда шоферлордон кетип атаган. Ошо жакта да контролдош шоферлордон кетип атат. Берек келсеңиз, анда шоферлор силер сатып аткан турбайсыңар анда. Бул байкелер алып барып сата албайт да. Бул жерден жүктөп. Биз эми бул жерден эми могу чоң машиналардын негизи көп жүк алып барат. Анан алар эми бизге таразага түшө албайт чындыгындачы. Тараза көтөрө албайт Акталааныкычы. Анан алар бир жерге төгөт, ташып сата албайт, анан ошондон чыгып кетип атат да сырткачы. Хорошо, сыртты биз өзүбүз карайбыз. Налог. Райканыч, барыбыз биргеликте карайлы. Самый главный сиздер бул жактан мындай эме менен тең карап туруп жүктөп бериңиздер, макулбу? Ушул боюнча сизге бир кайрылайын деп атам эле да. Азыр могу болжолдо 4000 тоннадай көмүр чыккан атат. Анан азыр ат баштан бир да машина кеспей, только Акталааныкы болуп атпай анан азыр 3-4 күн бул 4000 тоннаны бүт эметип келсе ат башыга бирче Сиз мына кайрылышасыздар Азыр дагы туура эмес сүйлөп атасыз. Ат башы кирбей койсун деген маселе жок.
Ат башыга эки ошону айтып атышат да. кен, эки кен иштеп атпайбы? Мына тиги ырыскен менен ким өткөндө ташып атпайбы ат башыга, туурабы? Ат башы ташыбасын деген маселе жок бул жерде. Просто тартип менен. Түнкүсүн ташыган жоксуң. Тартип менен. О каяктан ташыйсыз? Мына Анан сиз азыр маалыматты туура эмес айтасыз. Только акталай алсын, ат башыга токтоп турсун деп атасыз. Андай эмес да. Өткөндө Бериңиздер. сиздер водительдер менен сүйлөштүңүздөр беле? Ооба. Анан 10 000 тонна бүтмөйүнчө биринчи акталага бергиле деген сөз болду беле? Мына көрдүңүзбү? Сиз дагы туура эмес сүйлөп атасыз. Андайча туура эмес. Улам биз- элементин туура эмес дейсиз. Биз уксаңыз, биз Акталаанын шофёрлору менен сүйлөшүп атабыз. Биз Актала районунун шофёрлору менен сүйлөшүп, сыртка чыгарбагыла. Актала районун биринчи обеспечить эткиле деп атабыз. Биз ат башыныкын айткан жокмун да мен, туурабы? Билбейм, ат башка чыкпасын деген деп мына азыр полный акталаанын. Азыр эмне чыкпай атабы көмүр сыртка ат башыга? Жок, мына азыр акталааны күчүктөлүп атпайбы? Мына биздин азыр бир да машина жок. Бизден кетип атат эми анда санда. Анда санда кетип атат анан. Ырыскенден да көчөкү жарылгандан бери кетип атат. бир калып эле бирдей эле кетип атат. Вообще ат башыга кеткен жок деп дегиз айтпай койсок болот. Мен көчөкү жарылганда айтып атам. Наконный жасап атабыз, кетип атат. Маалыматты туура бериңиздер да. Менде маалымат бар. Баарына бирдей эле кетип атат. Көчөкү жарылгандан бери. Жарылган эми мына азыр жарылбадыбы? Азыр мына карагыла. Көчөтөн бери карап бергиле. кетиш керек деп ошо акталага алып кетип атышат. Ну, Акталага да бергиле, ат башыга да бергиле. Силер эмнеге отурасыздар? Ошону карагыла силер. Ошондой сүйлөшүлгөн азыр биз полный биринчи акталга тартышыбыз керек деген водительдер. Жардыр электе нар жак керерден ат башыга Актала бир тартып кетти. Анан ал деле ат башыга барып жагып атышат анда деле. Жок, мен ал мурункун айткан жокмун, ошо көчөкү жарылып жанагы массо жарылгандан кийин азыр мына полный бир да ат башы машинасы жок, полный акталаанын машинасы туруп атат. КПны эмне үчүн коюп атабыз Жубой сен? Сен ошону контролдоп коюп атабыз. келгенде эле жүктөп. Контролдо сен мына. Мына өткөндө келген КамАЗдар биздин Акталага аралашып Вот сен айтышың керек ошону. Жанагы ким эле Роман деген водителер келген, алардын баары эле жүктөп Ат кетти. башыга бир машина жок депчи. Азыр деле мына мисалы үчүн көчөгүндө эле 1-2 машина келгендердин аралаштырып жүктөп атабыз. Бергиле, ат башыга да бергиле, Акталага да бергиле. Просто бир жерде Эгер водительдердин ызылдаганы эле очередь талашып эле ызылдашып кетип атышат. Атакандай деле неме болот. Мисалы бизде город нарын бар да. Кара кече мисалы объемун жеткизип бере албай атат. Керек болсо өзүбүздөн артышса нарынга да бергиле. Анткени биздин область. Нарынга деле мына Ырыскенден нарынга деле жүктөп кетип атат. Ат баш бүт эле кетип атат. Казармандан келип деле жүктөп кетип атат. Бизде мисалы үчүн ат шилеккесте Ырыскенде жүктөлүп атканда Ырыскенден бүт ат башы нарын Актала казарманга чейин кетип атат. Даже көлгө чейин кетип атат. Бардык жакты. Мүмкүнчүлүгү эле жараша эле жүктөп берип атат жарелдегилер. Эменики КПныкы бюджет сюжетти берип эми эле мына менчикке ачы жаңы жакшы көмүр чыгара баштады.